Салам достор, Кыштакта бир күн программасынын экинчи чыгарылышы. Бүгүн биз ысык аптаптуу Араван районунун Ачы айылынан чыгып, кереметтүү, тоолору бийик, абасы таза Алай районуна келдик. Тактап айтканда, Алай районунун Корул айыл аймагынын Тогуз Булак деген айылына турабыз. Эске салсак, бизге ар бир айылга барганда ошол айылдан бирден кыз бизге жардам берет. Өткөн чыгарылышта Айжамал жардам берген болсо, бул чыгарылышта бизге ошол Тогуз Булак айылынын тургуну, менин жакын таанышым, досум Нуржайна жардам берет. Салам. Салам. Достор, бул Нуржайна. Достор менен учурашсаң болот. Салам достор. Кош келипсиңер Корул аймагына. Мен дагы көптөн бери келе элек болчумун. Азыр ушул программанын шылтоосу менен мен дагы айылга келип алдым. Анда азыр биринчи биздин үйгө баралы. Кеттик анда эмес. Кеттик. Жерде азыр үйдү култануу. Култтайбыз. Кулпулоо. Кулпу менен үйдүн же болбосо башка нерселердин эшигин бекитебиз деген мааниде. Көптөн бери ичким келе элек. Жабык, Ага, жабык. Ключ. Ключ. Ачсаң болот. Ой, оңой ачылат. Качандан бери келе элексиң? Карантинде бир жолу келип кеткем, ошол боюнча келе элекмин. Мына жерде роза гүлдөр бар эле, баарын чөп басып кетти. Көрүнүп турат. Бүгүн тазалайбызбы? Бүгүн тазалайбыз. Да. Кийимдерди алмаштырыш керек. Ой, Ой, иш кылып чыгмай койм мен. бизде азыр орок бар. Ошол орок менен оорусам болот. Кийимдерди алмаштырып алайынбы? Ооба. Азыр үйгө киребиз. Анда алмаштырып алайлы. Ал. О, кийимдер даяр. Неден баштайбыз? Чөптү баштайбыз. Чөптү? Орок мененби? Азыр мен орокко алып келип берейин. Орок даяр, курчпу? Курч. О, чөптү карай. Көптөн бери мындай иштерди кылбай сагынып калдым. Сонун жыттан атат чөптөр. Ооба, азыр эми ушуну оробуз. Ороз, гүлдөрдү калтырабыз. Алып келели. Бияктан? Наке орок. О. Колорок. Сап эле экен. Мынапчы экен. Кайсы баштан баштайлы? Мына роза гүлдөрдү биринчи немеге катышабыз. Гүлдөрдүн канча солгон, розаларды биринчи ачып коебуз, Ооба. Бул жактан баштай берели. Охо, мен боюман дагы узун бул жерде чөптөр. Мынаке. Bismillah. Çöptün jiti son каңылжарды жарат. Курайлар бар экен. О, роза гүлдөр көрүндү. Нуржайна, бул гүлдөр негизи качан эгип кеттиң беле? Бул гүлдөр өзү бул жерде турчу. Анан кийин бул жакка көчүрүп койгон да, атамчы. Бул өзү апам эккен бул гүлдөрдү бияка. Анан ошо. Демек 3-4 жылдык гүлдөр десек болот экен, бирөөнү уруп алдым. 3-4 жылдыктан деле көп. Эч нерсе болбойбу бирөөсүн урса? Жок. Эгер гүлү жок болсо эч нерсе болбойт. Гүлдөй эле экен бул, быйыл жаңы чыккандар окшойт. Бул ооба. Бул кандай сорт экенин билесиң, башкача экен түсү? Бул российский гүлдөр деп коет. Жашына түсү оранжевый, кызыл, дагы ак дагы түстөрү бар эле, ак ачыла эле экен, эми ачылып баштап.
Бұл жерде гүлдердің жіті оқмыш екен. Түсі дағы башқаша. Қандай свет дейді? Оранжевый. Оранжевый түсті. Қызыл менен сарының ортасындағы түс. Жіті оқмыш. Да, қандай сорттар бар? Бұл да китайский деген роза деген бар. Ал майда бирок кып-кызыл болуп сонун ачат ол дагы. Мындай көбүнчө немелерге коюп койсо сонун болот, дуалдаргачы. Кып-кызыл болуп дуалда ачат. Мурун бизде да ошентип эгетилек, азыр эгилбей калды. Эң акыркысына бул жака көчүрүп койгонбуз, ошо кичине ачыптыр. Негизи айылда көп эле отургузушабы гүлдөрдү? Честерине короңор да барбы? Үйүнүн алдына баары эле отургузат. Негизи айыл эли эмнемен тиричилик кылышат? Бардык эле ойлошот, алай тоолу, жалаң мал багышат депчи. Жок, мал эле бакпайт. Бизде дыйканчылык менен деле алектенишет. Картошка ишет көбүнчө, алма теришет. Бардык эле дыйканчылык кылат, сабиз, помидор, бардыгын эгишет. Сен жардам бересиң мага? Бизде алайда мындай чөп чабуу, башка иштерин өзү эркек балдар кылат. Анан кыз балдар көбүнчө үйдүн иштерин, нан жаап, үйдөгү иштерди, тамак жасап, ошондойлорду кылышат да. Демек, менин билишимче кыздар мал карашпайт, ашкана тирсең кылышат, огородко да чыгышпайт. Туурабы? Тамак жакшы жасайм дедиң, бүгүн бизге биринчи тамак жасап бересиңби? Ооба, мен өзүмдүн фирменный тамактарым бар. Ошо тамактардан жасап берем, сөзсүз түрдө. Бирок кийинки кыздар бар, малды деле карай берет. Мен кичинекейимде малды деле карап жүргөм. Эми мындай чөп чаап дегендерди көбүнчө балдар кылышат да. Демек кыздарды бул жакта өтө сыйлашат. Сырткы жумуштарды көп жасата беришпейт эгер мүмкүнчүлүк болсо, Ооба, кыздарды алайда жакшы, кыздарды сыйлап көбүнчө неме кылып турушат да. Эми ал кыз бала оор иштерди кылдырбайт мындайча айтканда. Достор, бир нерсени ачык айтыш керек. Нуржайна экөөбүз тайпалашпыз. Нуржайна ушул өзүң азыркы иштеп аткан жумушуң, бул жака эмнеге келбейсиң, ошолор боюнча айтып берсең. Мен өзүм ошо журналистика факультетинде окудум, досум менен айткандай. Анан бул жакта атам өзү Россияда иш кылат, анан кийин апам кайтыш болуп кеткен. Ошого үй да каралбай калган, ошого дагы деп ойлойм да, потому что үйдүн немесин кутун дагы эне ачат го. Ошон үчүн ошого менин ишим ошто болгондуктан, окуум ошто болгондуктан бияка көп деле келе албай калам. Тогуз булактын кыздары көпчүлүгү эле окуп шаарга кетишет ошондо. Бизде ооба, Тогуз булакта көпчүлүгү кыздарын окутушат. Бизде андай кыз баланы окусун, тарбия алсын деп окууга жөнөтүшөт көпчүлүгү. Ошол нерсе жакшы го деп ойлойм. Мен дагы апамдар, атамдар эч нерседен кем кылбайын деп окутушкан да. Кандай жакшы. Муздак экен. Сонун экен. Топурак аябай кара, мындай борпон тектүү топурак экен. Азыкка бай экен. Негизи мындай жерде биз жакта картошка ешет. Силерде деле ошондой болсо керек. Ооба, бизде деле картошка эгебиз. Мен мынакта бизде картошка бар, бассам көрсөтөм. Мынакта картошка барбы? Аз көркүлөбүз. Гүлдөр сонун ачып кой. Бул жакта да? Ооба. Көп кеткен. Чөбөсүп калыптыр.
Ого. Карантинде айылда болуп калдым. Ошондо бош убактарымда бул жерге картошка эгип койгом. Түбү жашоо серге жакшы жетилсе керек. Ооба, жакшы. Картошканы эгип, чабып коюп кеттим эле, андан кийин ылдыйда неме бар, акам бар, ошол көлүп коюптур. Азыр гүлдөп калыптыр. Түш болуп калды эми. Курсаңаштым. Аябай. Казанда түштүм. Бүгүн Нуржайна өзгөчө тамактын рецепти менен бизге өзгөчө тамак кылып берем деди. Азыр чогуу көрөбүз. Уже 5 минут болду. Мамырды уже жайып, чекеден жайып таштасак болот. Бул так жейди, тыныктыр. Так жейт, тыныгат. Камыр даяр болгондон кийин аны колдонууга оңой болуусу үчүн бир аз коюп туруу. Так жейди. Дебден алабыз. Окол болуш керек. Околок, үбөлүк жыгачтан жасалат. Ашканада көп колдонуучу буюм. Камыр жаюуда колдонулат. Жайгыч деп да көп айтышат. Демек, околок менен камыр жаябыз. Ундан урпактап коебуз. Урпактайбыз. Ун сээп коебуз. Камыр жайып жаткан учурда камыр колго жабышып калбоос үчүн ундан чачып коебуз деген мааниде. Жерге жармашпас үчүнчү. Ушуну унду сээп койгондо урпактап коебуз. Нуржайнанын азыр пошкелин жейбиз. Пошкел тамактын түрү. Камырдан жасалат. Кадимки эле оромого окшош. Казанда же электр меште бышырылат. Жылы өтүрүлгөн өзү ушул айылда эле. 6000-7000ге жакын эл адам жашайт да. Тоғызбулактын өзүндө же? Тоғызбулакта эмес, Корулда. Корул айыл аймагында. Негизи бул жерде жаштар эмне менен арек болушат көбүнчө? Көбүнчө ошо дыйканчылык, андан кийин окушат, сабактарга барышат. Кээ биркилер көчөгө барып курстарга барышат, өздөрүн кызыккан. Анан айылдарда да кээ бир мектептерде комуз курсу, комуз үйрөтүшөт, спорт, күрөшкө, ошондой нерселерге барышат. Демек спортко шарт бар айылда. Спортко шарт бар. Спорт немелер да курган. Бир өйдөдө. Өйдөдө, жогоруда деген мааниде. Кенжеги айылында Алимов, Жоро Алимов деген мектеп бар, ошол мектепке чоң спорт комплекс курулган. Куда сыйлоодо кандай өзгөчөлүк? Калыңды көп алгандан кийин кудалар да өзгөчө сыйласа керек. Жок, эми көп эмес, биз үчүн көп деле эмес, жакшы. Эми башка аймактарга салыштырганда бир аз көбүрөөк. Көбүрөөкпү? Бизде кыз узатуусу болот, ошо кыздын ата-энесинин чыгымы кетет, сепке кетет. Кайра эле ошол акчасы кетет. Шын айтайынбы? Бизде баардык техникасынан бери алып берет, от үйдө алып беришет да. Маштасы ошондо техникасы. Жок. Например, үйдөгү неме, печка, духовка, микроволновка, мясорубкаларынан бери алып беришет да. Күйөөлөргө кандай нерселер бар? Кызга келгенде каадаларын кылып атканда дейми? Ботинка бекитишет. Бут кийим бекитишет. Бекитүү, катып коюу деген мааниде. Анан кулак чоймой бар. Кулак чоймой. Кыздын немелери, сиңдилери, жакын сиңдилери барып ошо кулагын чоюшат. Анан акча алышат, чоюп. Анан ысырык, арча менен ысырык салып кеңелер тоже акча алышат күйөөалдардан, ошондой сыйыктардан. Кийим бекиткенде дагы кийимде дагы күйөөалдарды да сыйлашат биздечи, өзүнүн балдарындай көрүпчү.
Кой сойдуруп, отун жагдырып көрөт го. Ушундай барбы? Жок. Ал жактарын мындай кой салабы экен, же отун жадабы экен деп антип сынап эле көрөбүз. Кантип сындагып көрүп алышат анан жолдорду? Сындагып? Биздин өз баласындай көргөн үчүн көп деле сындаганын көргөнбүз да. Демек өзүнүн баласындай көрүп эле? Ооба, мындай менин кызымы да ушундай сыйласын дегендей кылып, ошол күйөөсү менен келген учурда кыздарын дагы сыйлап, неме кылып турушат да бизде. Бир күнүнө келгендечи. Камыр болуп калды ужечи. Жайып бүттү. Алсам деле. Түпүктөп туруп салабыз. Оппа. Түйүнө майлабай эле эч нерсе кылбайт түйүн. Бул не майлабай эле койсо болот. Просто буну кызытып алабыз да биринчичи. Биринчи кызытып алыш керек. Мештин табанын кызытып алыш керек биринчи. Анан кийин коебуз. Жөнөдүк. Кызытып канча кызытты? Боло берет эми немеге карап 200, аз бизде максимальныйда турат. Жарым саатта даяр болуп чейин башка бир нерсе кылып турабызбы? Малканада кышка даярдык көрөбүз. Малкана короо, сарай, агыл деген мааниде. Мал байлануучу жай. Неме малдын көңүнөн канек кылат азыр. Канек көңдү кургатуу үчүн биринин үстүнө бирин арасынан шамал өтө тургандай кылып тизүү. Ошол как раз ушул малда кылса болот. Канек кылабыз дегенде ошондо? Тизип мындай кургаш үчүн үйгө окшош неме кылып коет да. Демек көңдөн үй курабыз. Да, маленький үй курабыз. Анан кийин ошол кургандан кийин жийип коебуз дагы, кийин кышында от жакканда үйгө алып кирип ушу жактан жагабыз. Канек кылган кеттик анда. Çalabız. Адатта муну эркек балдар кылышабы же кыздардын ишиби бул? Эркек балдар кылат көбүнчө. Кыздар деле кыла берет. Мен кылган үчүн аз кылып атпаймынбы? Бизде үй бүлөдө эркек бала жок болгон үчүн мен көбүнчө эркек балдардын ишин кылып. Баарын кыла бересиң. Мал деле карай берем. Үйгө кирип пошкел деле бышыра бересиң. Үйгө кирип пошкел деле кыла берем. Мен бүтүп берип кетет окшойм. Жактыбы? Сен ак кылып койдуң бирок. Аябай жакты дебейм, бирок кылса болот. Болду? Койдун көңү бүттү. Уйду кылабызбы? Уйду кылып пока боло элек. Анда болду, пошкел бышкыласа керек. На, пошкелибиз даяр болду. Экиден шерик менен жейсиз. Шерик. Экиден салыш керекпи? Шериги менен жейт го. Шерик, жуп. Экиден деген мааниде. Мен курсаган машты иш кылып
жегім келіп кетіп жатат. Бирок аябай ысык экен. Даамы да өзгөчө болсо керек. Кадимки эле орома. Болгону духовкага бышырылган. Сиздерге дагы үйдөн жасап жөөнү сунуштайм. Бирок баары мынчалык болбосо керек, себеби ар бир эле нерсенин жеринде жасалганы өзгөчө болот го. Ошондон Нуржайна азыр түштөнүүдөн кийин биз айылды кыдырышыбыз керек. Кимге барабыз? Бизде азыр айылда аксакалдардан бир агам бар. Ошо агамга барып келели. Айылдын тарыхын баарын айтып берет. Айыл боюнча жакшы маалыматтар. Аш болсун. Негизи Тогуз булак деген айыл ошол Тогуз булактын атынан койгон деди, бирок бул жакты көрсөттү, кайсыл жер экенин анык көргөн жокпуз. Булактар ушул жакта ошондо. Ошо төштө да. Төш. Дөңсөө же дөң дегенди билдирет. Төш жерде Тогуз булак деп коет, Чычырканак деп айылы болот. Ошодон өйдө чыксаң, ошол жерде булактар көп. Мен биринчисин байкадым. Асфальт негедир мындай жумшак экен, топуракка окшош. Неге? Бул күн тийгенден катып калышат. Күн тийгенден? Эрип кетет. Жок, эрибей эле. Билбейм анысын. Эми азыр мына аламкына келдик. Алам ушул корул боюнча азыр эң кары аксакалдардын бири. Ошодон корул жөнүндө сурап кетели. Айыл аксакалынан корул жөнүндө толук маалымат алабыз. Алабыз. Assalamu alaikum. Кандайсыз ага? Жакшы мына. Соңуңуз жакшыбы? Жакшы. Мен сурайын дегеним, бул корул неге корул деп аталып калган? Анан Тогуз булак неге Тогуз булак деп аталып калган? Тогуз булак эми Биер бул жер деген мааниде. Биз мына 59-жыл мына жерде эч нерсе жок эле. 59-жылы мен келип түштүм. 59-жылы балам тарелдеген балам төрөлдү. Анан жерге келип bu жерге мына акта иштеп жен талалы. Акырысында мына мен мына ушулар өнүп өстү. Ушу биздин чоң бубаларыбыз, ушу тору келип жерге конгон да жерде. Тору деген куш. Тору деген куш бошондо? Тору деген. Анан ошого корул деп аталып калган. Корул деп аталып калган. Азыр ошо Тогуз булак деген барбы азырчы? Бар. Тогуз булак мына. Ал чыган Акташтын алдында булак. Ondan beri beri bulak. Susu taza. İçkine gerek. Mazar oyun. Kişiler sıyın atıyor. Adamlar sıyınganı başa. Bunu sıyınçıda hazır kuşaşlar bulmaya kaldı da. Bunu bir sıyınıp, iyilip, birdekilerine doğunup, az yerde bakıp, cara para varım doğunup da sakayatı da. Uyuk yeri. Bulak. Taştan çıkar. Айыл эли не менен тиричилик кылышат? Басымдуу бөлүгү негизинен. Айыл эли эмне менен тиричилик кылышат? Açarçılık bolup, açka kalıp, kevrileri ölüp gitti açkalıktan. Çürüt, alga, nişal, uşularda geçilik. Өсүмдүк. Uşularda kevri işi ölüp gitti. Ondo, ошондо, ошол кезде деген мааниде. Anda darak barakta oluyor, kaçkada bu bilmettir uşul vakta. Bilmeysin ki. Bunday zaman başka zaman. Dar var zaman. Tokçuluk, bolçuluk, dar mına. Bana yerin aydasan toyuyorsun. Börügün turat, alman turat, tilasın turat. Dar var adam. Болуп туруп, жакшыңыз. Сиздин жашыңызга жеткирсин, ден соолуктуңуз. Bottur. Ulukbey erten gelip kimsin? Gelip kalat en 5-6 günde çıkar. Gülçö'de geçen arasından Oş'ta dediler bana. Oş'tan çıkıp geldi geçe Gülçö'ye. Çıkıp geldi. Kaçı kızı menen geldi? Belki çoğun kızı menen. Çoğun kızı menen de. Ben şeyin akşamdan çoğun kızı menen geldi. Oldu o köy bir gibi? Hava o köy bir gibi. Жақсы. Болуп туруп, тынч болуңуз. Болуптур. Мынакей достор, биздин бүгүнкү Корул айылындагы бир күнүбүз соңуна чыкты. Бүгүн бизге Нуржайна өзү менен чогуу жашатып көрүп, айылдын турмушун толугу менен көрсөтүп берди. Нуржайна, сага чоң рахмат.
Сиздерге да чоң рахмат келип кеткениңиздерге. Сиздер дагы келиңиздер, сен дагы бир жолу келип кет. Ар дайым тосолганга даярбыз. Анан пош келизден жеп кетиңиздер. Бул кыштакта бир күн программасы болду. Кийинки чыгарылышы сиздин айлыгыңызда болуп калышы мүмкүн. Андыктан бизди күтүңүз.